Саламатсыздарбы? Ысык-Көл областы Төп району Корумду айылы Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тил жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Саламатсыздарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагынан элдик ооздеги чыгармачылык манас эпосу жөнүндө маалымат алмакчыбыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты манас эпосунун өзөк окуялары менен таанышасыңар жана жаңы сөздөрдү билип, кептериңерди пайдаланууга аракет кыласыңар. Манас атабыздай мекенчил болууга үйрөнөсүңөр. Келгиле балдар, биринчи биз үй тапшырмасын текшерип алалы. Эпос деген термин бизге кайсы тилден кирген, ал эмнени түшүндүрөт? Элдик ооздеги чыгармачылыгында эпосту канчага бөлгөнбүз? Эмне үчүн манасты баатырдык эпоско киргизебиз? Дагы кандай баатырдык эпосторду билесиңер? Манасчылардан кимдерди билесиңер балдар? Элдик ооздеги чыгармачылык жөнүндө түшүнүктүү кеңири айтып берейин силерге. Кыргыз эли байыркы эл жана кызыктуу фольклордук мурастын ээси. Манас, Семетей, Сейтек, Эртөштүк, Курманбек сыяктуу элдик чыгармалар муундан муунга ооздеги түрдө сакталып, биздин күнгө чейин жетти. Эл өздөрүнүн айлана чөйрөгө, жаратылышка, коомго болгон көз караштарын, мамилелерин, ойлорун, кыялдарын ушул чыгармалар аркылуу билдирген. Фольклор англис тилинен алынган, бизче элдик акылмандык, элдик билим, элдик ооздеги чыгармачылык. Фольклордук чыгармаларда элдин ушундай болсо деген идеялары, үмүт тилектери, кызыгуулары ооздеги чагылдырылып, элдүүлүк мүнөзү күчтүү өнүккөн. Элдик ооздеги чыгармалар турмуштук функциясына, аткаруу мүнөзүнө карай түрлөргө бөлүнөт. Биринчи бул лирикалык түр. Элдик ырлардын баардык жанрлары: арман, кошок, жарамазан, жар, айтыш, оюн ырлары, кирне ырлары, ак ийнек, эмгек. Ал эми экинчи эпикалык түр бул эпос, жомок, улама сөздөр, санжыра, миф, легенда, ооздеги баяндар кирет. Үчүнчү дидактикалык түр макал лакаптар, табышмактар, санат насыят ырлары, терме ырлар кирет. Манас кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. 500.553 ыр сабынан турат. Бул көлөм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы 3 илдиктен куралып саналат. Манас 84.830 сап, Семетей 397.775 сап, Сейтек 17.948 сап. Манас эпосун өзүнө алганда эң чоң көлөмдөр бул манасчыларга таандык балдар. Манас эпосунун каармандары: Манас, Алмамбет, Бакай, Каныкей, Сыргак, Чубак, Семетей, Сейтек, Гүлчоро өз элине чексиз берилген, чыдамкай, тапкыч, мекени үчүн жанын берүүгө даяр чыныгы баатырлар. Алар бул сапаттарын эпостун жүрүшүндө, иш жүзүндө көп жолу далилдешет. Эпостогу окуялар жок жерден ойлоп табылбай, чыныгы турмуштан алынып, кыргыз элинин басып өткөн жолун, ар кандай уруулардан куралышын баяндайт. Ага эпостогу төмөндөгү саптар далил: ак марал багып ыйгылдым, курама жыйнап эл кылдым. Эпостун сюжети кыргыз элинин турмушунда маанилүү роль ойногон окуяларды чагылдырат. Эпостогу адамдардын табышмактуу сымдары, шаарлардын, өлкөлөрдүн, элдердин аталыштары да бекеринен эмес. Мисалы, чоң касаттагы Бейжиңге болгон жүрүш бул 9-кылымдагы кыргыздардын уйгурларды жеңгенини эске алат. Эгер ооздеги элдик чыгармачылыкка тиешелүү окуяларда жана аталыштарда абыртмалардын болушун табигый нерсе катары кабыл алсак, анда эпостогу кээде кытайлар, кээде калмактар деп аталып кыргыздардын негизги душмандары болгон Аалоке, Жолой, Эсенкандар тарыхый булактарда калган чыныгы инсандардын прототиптери болушу мүмкүн. Мисалы, биринчи Эсенкан, калмакча өз аты Эсентайжы, чынында эле 15-кылымда жуңгар калмак кошундарын башкарган. Аалоке, калмакча өз аты Аляку болсо, 17-кылымда жуңгарларды жетектеген. Жолой өз аты Элюй, бирок көпчүлүк түрк тилдеринде кыргыздын ж тыбыштарына е тыбышы туура келгендигин эске алсак, Элюй, Жолой болуп окулат. 10-кылымдын аягында Түндүк Кытайдан келип, кыргыздарды басып алган моңгол уруулары кыдандардын, каракытайлардын жетекчиси болгон.
Эпосто кыргыздар менен достук алакада болуп, душмандарга жана талаптоонуучуларга каршы чогуу чыгып жүргөн көптөгөн уруулар жана элдер тааталат. Алар кыргыздар менен жакшы мамиледе болгон ойроттор, ногойлор, нойготтар, катагандар, кыпчактар, аргындар, жедигирлер жана башкалар. Булардын баары кийин казак, өзбек, моңгол, тажиктер менен аралашып кетишкен. 3 жылдыктын биринчи бөлүгүндө Манас аркылуу аскерий демократия жана көчмөн феодалдык коом мезгилиндеги элдик кошунун кол башчысына тиешелүү бардык касиеттерге ээ болгон идеалдуу баатырдын образы берилет. Ушундай образды түзүүдө ар түрдүү композициялык элементтер жана эпитеттер колдонулат. Мисалы, арстан каблан, леопард, сырттан гиена. Эпостон калган каармандары Манастын образын күчөтүүгө чоң салым кошот. Манастын айкөлдүгүн далилдөөдө анын легендарлуу 40 чоросунун рөлү зор. Алардын эң белгилүүлөрү Кошой менен Бакай сыяктуу акылман аксакалдар жана Алмамбет, Чубак, Сыргак сыяктуу жаштар. Алар укмуштай күчтүүлүгү жана таймаштыгы, баатырдыгы чыңалган достугу жана чабыш маалында бири-бирине жардам келүүлөрү менен айырмаланышат. Чоролор үчүн Манас идеал атак жана даңк, аскерий уран. Алардын ар биринин алмаштыргыс сапаттары бар. Мисалы, Манас эч кимде жок алып күчтүн ээси жана улуу стратег. Бакай өзгөчө баатыр, Манастын жакын жана акылман кеңешчиси. Алмамбет ата деги Кытай болгонуна карабастан, кыргыз эли үчүн ак тилден чыңгыра кызмат кылган, энергиялуу, табияттын сырын билген, адаттан тышкары баатыр. Сыргак күч жагынан Алмамбетке тең, чыдамкай жана эпчил баатыр. Ал эми 40 чоро сан жагынан көп болгон, ар кандай душманды талкалоого алуу жеткен. Эпостогу терс каармандарда башкы каармандын артыкчылыктарын белгилөөгө жардам берет. Манастын образына анын негизги душманы, күчтүү айлакер, ичкүйдүүлүгү бар Коңгурбайдын образы каршы турат. Жолой айлакерлиги жок, түгөнгүс күчкө ээ, ач көз адам аны Кошой гана жөө күрөштө жеңе алган. Эпосто аялдардын да эстен чыккыс образдары бар. Алардын ичинде башкы каармандын аялы Мээрман ханыкы айырмаланып турат. Ал ак көңүл, чынчыл, мекенин чек сүйгөн, уулду тарбиялаган, энели эмес, өз эли үчүн ар кандай жообутларга даяр, бүжүрмөн, эмгекчил, колунанга көөрү төгүлгөн ооз аял. Мисалы, ханыкей баш болгон аялдар кыргыз жоокерлерине ок өтпөс кийимдерди өз колдору менен тигип беришет. Ханыкей өтө катуу жаракат алган Манасты айыктырат жана ал саткын тарабынан жайдар болгон кезде өлүмдөн да сактап калат. Эң негизгиси, Ханыкей Манастын эң жакын кеңешчиси. Манас эпосу байыркы кыргыз элинин кылымдардан бери келаткан турмушун, өз эркиндиги үчүн жүргүзгөн күрөшүн сүрөттөгөн сюжеттерден куралган. Айрым окуялардын өрчүшү, кээ бир образдардын чечилиши, Манастан кийин Семетей, Сейтек эпосторунда бири-бирин толуктап, тереңдетип турушат. Манастын өзөк окуялары. Биринчи Манастын төрөлүшү жана балалык чагы. Манастын алгачкы эрдиктери, Нескара Жолойдун жеңгени. Манастын хан көтөрүлүшү. Манас баштаган кыргыздардын Алтайдан Алатууга көчүшү. Кичи Казак бул өз атагонушун Кытай калмактардан бошотуп алуу үчүн жүргүзгөн согуштары. 6 Манастын Ханыкейге үйлөнүшү. Мурунку алган аялдары кара бөрк жана акыл айсулуу, бирок ой сезимдери күнөөлөштүгүндө ашка албаган жандар катары сүрөттөлөт. 7 Манастын Кыз Сайгал менен болгон мамилеси. 8 Алмамбеттин жомогу. 9 Көкөдөйдүн ашы. 10 Чоң Казат Манастын кулгурап Кытайга согуш ачып барышы. Кытайды жеңип, жетпей эженге хан болуп калат. Манас эпосунун 2 бөлүгү Семетей кайгылуу башталат. Манас өлгөндөн кийин анын аталаш туугандары Көбөш Каныкейге үйлөнмөкчү болот. Ага Каныкей макул болбойт. Семетейдин өлтүрмөкчү болгондо уулун көтөрүп Бухарга качат. Семетейди тайкеси Ысмайыл багып алат. Семетей атасы Манас экенин 12 жашка келгенде Сары Тазаны угуп, элин издеп Таласка келет. Атасынын ордун басып, элине ээ болот. Сейтек Манастын жыйынтыктоочу бөлүгү. Бул бөлүктө Сейтек өчүрөп 12 айда төрөп, эч кимдин колуна да, көзүнө да тийгизбейт. Темир үйдө багып чоңойтот. Анын баатырдыгы, балбандыгы кадим Семетейдин өзүндөй болот. 12 жашка чейин атасы жөнүн укпайт. Бир күнү куш салып жүрүп, кара дөө кезигип атасын айтат. Душмандардын баары Семетейдин колунан өлөт.
Семетейди кагаз бетине биринчи ирет Чогон Валиханов түшүрүп, мазмунун кайра сөз менен жазган. Валиханов Чогон Кынчыңкызович 1835-жылы Казакстан Республикасында туулган. Казак элинин туңгуч окумуштуусу, агартуучу, демократ, тарыхчы, этнограф, фольклорчу жана саякатчы. 1862-1869 жылдарда академик Радлов Семетейден 3005 сапыры жазып алып, 1885-жылы өзүнүн Түндүктүрк урууларынын эл адабиятынын үлгүлөрү деген китебинде басып чыгарган. Семетейди эл оозунан жазып алуу иши 1930-жылдардан кийин кызуу жүргүзүлгөн. Манасчылык өнөр деген эмне балдар? Манасчы бул Манас эпосун аткаруучу жана айтуучу адам. Манасчы жаңы чыгарма жаратпайт, даяр сюжетти пайдаланып, салттык материалды бузбай так сактайт. Түш көрүү аркылуу манас айтып калуучулук манасчылардын баарынан кездешет. Эл оозундагы уламыш боюнча манасты биринчи айткан адам 40 жыроонун бири Өрчүл болгон. Манас кыргыз рухунун туу чокусу Чыңгыз Айтматов. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан эки нерсе бар деп билебиз. Анын бири Чыңгыз Айтматов, экинчиси Манас эпосу. Мына ушул Манас эпосун биздин күнгө жеткирген манасчылык өнөрдү аркалаган инсандар бар. Ошолордун ичинен бизге белгилүү манасчылар Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбагуулу жана Жусуп Мамай. Алар бул жашоого жөн эле жаралган эмес, алардын алдында чоң жоопкерчилик, кыргызга кызмат кылуу, башкача айтканда манасчылык өнөрдү аркалоо турган. Сагынбай Орозбагуулу Залкар манасчы 1867-жылы Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Кабырга деген жерде туулган. Ал 13-14 жашында өмүрүнүн акырына чейин манас айткан. Манасчы Келдибектен, Балыктан, Чоңбаштан, Тыныбектен, Акылбектен үлгү алган. 20-жылдардын башында Сагынбайдан манастык жазуу иштери жүргүзүлгөн. Аны өз мойнуна Ыбырай Абдрахманов жалгыз алган жана 4 жылдын ичинде Манас эпосун жазып алган. Ал эми улуу манасчы катуу ооруп калгандыктан Семетей Сейтек бөлүгүн жазып алуу иши үзгүлтүүгө учураган. Аны Семетейди өтө шыктануу менен айтканын, өзүн семетейчимин деп эсептегенин, Семетей Манастан да көркөм экенин Ыбырай Абдрахманов көп айтчу экен. Сагынбайды бир канча жыл ээрчип жүрүп, 400 басма табак эпосту жаздырган. Ыбырай Абдрахмановду Акмолдо деп аташчу экен. Экөөнүн машакаттуу ишин көргөндө кээде аэт асып конокко чакырышат. Бир ирет Акмолдо Иясаке Манастын канчасын жаздык деп сурайт. Чыкчуу жасалган 5 бармактан жеп отурган Сагынбай аны бир олурая карап алып, оозун бир ачып, чаранын белинен ылдын түшкөн тураган эйтти көрсөтүп, момундан бир алчы дейт. Ыбырай оң колуна толтура алат. Анда манасчы алдыңдагы эт канча калса жазылбаган Манас эми да ушунча бар деп чарадагы этти көрсөтөт. Акмолдонун оозунан кейби качат. Манасты толук эч ким айтып бүтпөгөн сыңары, Манасты эч ким толук жазып бүтпөгөн чыгар. Демек анда бул жомоктун 1/3-нин нак көлөмү 350 басма табакты түзсө, кеминде да 600 басма табак же 15-20 китеп манасчынын өзү менен кошо кете берген экен. Балдар, азыр силерге тапшырма берем. Сүрөттөгү кайсы манасчылар? Ойлонобуз. Биринчи сүрөт бул. Анда эмесе жогу Үмөт Дөөлөтов жана Сагынбай Орозбаков. Андан кийинки экинчи сүрөттү карасаңар, кайсы манасчылар? Жогу Жусуп Мамай жана Оркаш Мамбеталиев. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Жогу Саякбай Каралаев жана Шаабай Азизов. Андан кийинки сүрөттөгү манасчыларды табабыз. Ойлонобуз балдар. Жогу Рыспай Исаков жана Дөөлөт Сыдыков. Сөздүк менен иштейли балдар, конспект дептерибизге жазабыз сөздүк иштерин. Ыраттуу, олуттуу, шай келген, табигый шарттарда тукум ыкпак, муун, колдосма, өрүп адат жана кийинки сөздүк жумуштарды жазабыз түшүндүрмөсү менен. Осуят, идеология, ырк, таасын, олжоо, бакубат, эрең, жертирүү, аштык, ааруу, өрнөк, жандыруу, аракеттенүү. Балдар, озеки көнүүлөр сөздөрдүн синонимдерин тапкыла.
душман, кагаз, накта, кайгыруу, мыкты, согуш, эртик, акылман, кайраттуу, айлакер мына сөздөрдүн синонимдерин табабыз. Бул сөздөрдүн баардыгы тең биздин манас эпосубузда кездешкен сөздөр. Андан кийинки тапшырма сүрөттөгү баатырды ооз-эки сүрөттөгүлө балдар. Балдар, силер билесиңерби? Манас эпосу боюнча 7 кызыктуу факт бар. Эгерде билбесеңер, мына бул жерге мен YouTube каналынан ссылкасын салып койдум. Көрсөңөр болот. Эми балдар, бүгүнкү өткөн темабыз боюнча бышыктоо суроолорду берейин. Биринчи, манастын өзөк окуялары кайсылар? Экинчи, манастын чоролору кимдер экен? Үчүнчү, манастын каза болушуна ким себепкер болуптур? Төртүнчү, Семетей кайда төрөлүп, кимдин колунан тарбияланат? Атасы жөнүндө биринчи кимден угат? Салыштыруу көркөм чыгармаларда кандай ишке ашат? Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Азыр кайтарым байланыш жасайлы. Бүгүнкү сабак ар кимдерге кандай маания калтырды? Мисалы, мен билдим, мен эстеп калдым, же болбосо мен аткара алдым. Балдар, үйгө тапшырма: манастын сүрөтүн тартуу, мырзат абыздын жана манас эпосу боюнча 10 кызыктуу фактыларды жазуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.